Жогорку кеңеш президент Сооронбай Жээнбековдун башкы прокурор Индира Жолдубаеваны кызматтан бошотуу сунушун колдоду. Башкы прокурор өзү жыйынга катышкан жок, анын катышуусу жок жыйындын өтүшү боюнча арызы келгенин төрага Дастан Жумабеков билдирди. Президенттин сунушун президенттик аппараттын жетекчиси Мухаммедкалый Абулгазиев окуду. Анда прокуратура өз милдетин так аткарбай калганы, адам укуктарын одоно бузганы белгиленди. Башкы прокурорго өлкөдөгү антикоррупциялык чараларды координациялоо милдети жүктөлгөн. Мына ушул мезгил аралыгында координациялык кеңештин бир дагы жыйыны өткөрүлгөн жок. Коррупцияга каршы күрөшүү боюнча көрүлгөн чаралар жетишсиз болду. Алар коррупцияга каршы чараларды координациялоонун ордуна жалаң статистика менен депутаттардын ичинен Жолдубаеванын кызматтан кетишине макул деп 105 депутат, ал эми каршы деп 7 депутат добуш берди. Белгилей кетсек, президент Сооронбай Жээнбеков башкы прокурор Индира Жолдубаеваны кызматтан бошотуу тууралуу сунушун парламенттин аталган комитетине жөнөткөн. 6 апрелде башкы прокуратуранын 1 жылдык отчетун Ата Мекен Республика Ата Журт фракциялары канааттандырарлык эмес деп табышкан. Президент Сооронбай Жээнбековдун 11-12 апрелге белгиленген Брюссельге сапар учурунда мамлекет башчы Европа биримдигинин жетекчилери менен жолугат. Бул күндөрү Жээнбеков Европа биримдигинин президенти Дональд Туск, Европа комиссиясынын президенти Жан-Клод Юнкер, Европа парламентинин төрагасы Антонио Таяни жана биримдиктин эл аралык иштер жана коопсуздук саясаты боюнча жогорку өкүлү Федерика Могерини менен жолугушуулары күтүлүүдө. Кыргыз президенти Брюссельге Түркиядан барат. Ал 9-10 апрель күндөрү бул өлкөдө расмий иш сапарда болуп, түрк президенти өкмөт башчысы улуттук кеңештин төрагасы менен жолугушуп, биргелешкен бир катар документтерге кол коюлду. Премьер-министр Сапар Исаков тапшырылган милдеттерин талаптагыдай аткарбаганы үчүн бир нече кызматкерге катуу сөгүш жарыялады. Буга Бишкек шаардык жылуулук электр борборундагы кырсыктын себептерин аныктоо боюнча мекеме аралык комиссиянын корутундусу негиз берген. Бул тууралуу өкмөттүк аппараттын басма сөз кызматынан маалымдашты. Премьердин буйругу менен өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Уланбек Рыскуловго, анын орун басары Азамат Оморовго өкмөттүн алдындагы экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын директорунун орун басары Болот Жусуевке катуу сөгүш жарыяланды. Кечээ ушул эле комиссиянын корутундусунун негизинде өкмөт башчы мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду Улуттук энергия холдингдин уставына ылайык чыгарган чечимдин жана иштен кетүү тууралуу жазган өз арызынын негизинде Калиевди кызматтан бошоткон. Айбек Калиевдин ордуна Эрали Козубаев төраганын милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Мурда ал жетекчинин орун басары болуп иштеп келген. Премьер-министр Сапар Исаков экс-депутат Өмүрбек Текебаев отурган камерадан видео көзөмөлдү алып салуу боюнча маселесин карап чыгууну жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасы Таалайбек Жапаровго тапшырды. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык аталган маселени кечээ 10 апрелде Жогорку кеңештин комитет жыйынында Ата Мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов көтөргөн. Таалайбек Жапаров мыйзам боюнча видео көзөмөл адамдын коопсуздугу үчүн орнотула турганын кошумчалаган деп жазылат маалыматта. Текебаев отурган камерага видео көзөмөл ушул жылдын январь айында орнотулган. Ош облусунун Өзгөн районунда жамгырдан кийин дарыядагы суунун деңгээли көтөрүлүп 353 гектар жерди каптады. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, бүгүн 11 апрелде нөшөрлөп жааган жаандан соң Кара Дарыя суусунун деңгээли көтөрүлүп, Өзгөн районунун Баш Төбө айыл аймагындагы 107 гектар бакты келген үлүш жерди жана Өзгөн Девзара кооперативинин 246 гектар жерин каптаган. Анда сырткары 50 турак жайды суу каптоо жана дарыянын жеген суу жеп кетүү коркунучу жаралган. Учурда ал жерде Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам тобу иш алып барууда. Бишкекте номер 2 жана номер 3 жаңы 2 троллейбустук каттам ачылганын шаардык мэрия билдирди. Маалыматка ылайык, Аламүдүн базары эт комбинаты каттамы менен номер 2 троллейбус жүрөт. Каттамга 11 унаа чыга турганы айтылды. Ал эми номер 3 троллейбус Жалгичи району жер иштетүү институту багыты боюнча жүрүп, бул каттамга 15 коомдук унаа чыкмакчы. Жолдордун оңдоо иштеринен улам номер 5, 9 жана 14 троллейбустар убактылуу токтотулганы. Ал эми номер 7 менен номер 8 троллейбустун багыты өзгөргөнү кабарланды. Сентябрдан тартып Бишкекте газ менен жүргөн 150 автобус кызмат көрсөтө баштайт. Бул тууралуу кала башчысы Албек Ибраимов мыкты эл аралык практика талашындагы форумда билдирди. Анын айтымында 52 троллейбус июндан тартып каттамга кое берилет. Мэр ошондой эле карта аркылуу электрондук төлөм киргизиле турганын кошумчалады. Бул билет алуунун жөнөкөйлөштүрүлгөн заманбап ыкмасы. Мындай терминалдар аялдамаларга орнотулат. Жаңы келген автобустар жана троллейбустар төлөмдү электрондук карта менен кабыл ала баштайт, деди ал.
Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында жарык өчүрүлөт. Бул тууралуу Түндүк электр ишканасынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, жарык берүү саат 9:00 17:00 чейин Литовская көчөсү менен Учкун Кичи районунда үзгүлтүккө учураса, саат 9:30 13:00 чейин 8-Кичи районунда жарык өчүрүлөт. Ал эми саат 9:30 17:00 чейин Көлмө жаңы конушунда, саат 9:30 18:00 чейин Мусулманкулов, Щербаков, Кызыл Кыя жана ошондой эле Керемет жаңы конушунда. Ал эми саат 10:00 18:00 чейин Чоң Арык айылында, саат 13:00 18:00 чейин Көкжар Кичи районунда жана Көкжар конушунда электр жарыгына чектөө киргизилет. Көрсөтүлгөн убакытта атайын бригада оңдоп түзөө иштерин жүргүзөт.